Ал жерден ал Беер-шебага көчтү. Ошол түнү Теңир ага келип мындай деди: Мен сенин атаң Ыбрайымдын кудайымын. Коркпогун. Анткени мен сени мененмин. Менин кулум Ыбрайым үчүн сага батамды берип, сенин тукумуңду көбөйтөм. Ошондо ал ошол жерге курмандык чалынуучу жай куруп, Теңирдин атын чакырды. Ошол жерге чатырын тикти. Ысхактын кулдары ошол жерден кудук казышты. Ага Герардан Абу-Мелек өзүнүн досу Акузат жана аскер башчысы Пихол менен келди. Ысхак аларга: Силер мени жек көрүп, өзүңөрдүн араңардан кууп жибергенден кийин мага эмнеге келдиңер деди. Теңир сени менен экенин ачык көрдүк. Ошон үчүн биз сени менен биздин ортобузга ант коюп, сени менен келишим түзөлү. Анткени биз сага тийбей, жакшылык гана кылып, сени тынчтык менен кое бергендей эле, сен да бизге жамандык кылба. Сен азыр Теңирдин батасын алып турасың, дешти алар.